Кыз-келиндер арасындагы волейбол кубогуна Сузак районунан 10 команда топтолду. Баардыгынын дымагы күч. Кубокты жеңебиз деген кыз-келиндердин аракети ар бир топту урганда байкалып турду. Өнүгүү прогресс саясий партиясы 8 март аялдардын эл аралык майрамына карата кыз-келиндер арасындагы волейбол турнирин 1 мартта баштады. Жаздын алгачкы күнү таймашка чогулган Сузактын сулуу айымдары спорттук даярдыгы мыкты экендигин оюндун алгачкы мүнөттөрүндө эле көрсөтүштү. Мугалими жекелери менен 1-турга түшкөн багыштын кыздары каршылаштарына татыктуу жооп кайтарып, карап тургандардын купулуна толду. Спорт ден соолуктун булагы демекчи, бул спорт деген адамдын ден соолугуна өзүбүзгө дагы пайдалуу деп ойлойм. Өнүгүү прогресс партиясы буга чейин эркектер арасында волейбол улуттук ат оюндарын өнүктүрүүнү колго алып, турнирлерди өткөрүп келген. Эми кезек кыз-келиндерге дагы келип, көптөн күткөн волейбол турнири башталды. Айлампа ыкмасы менен өткөн белдештин жыйынтыгы күзгө чокул чыгарылып, кубок ээлерине акчалай байгелер ыйгарылат. Бир же эки күндө эле бүтүп калбайт. Бул турнирдин максаты ушул 3-4 айдын ичинде ушул круговой система менен ойнолуп туруп, анан кийин ушул эң бир күчтүүлөрдү тандап алсак деген максат. Спорт биримдик, достук жана ынтымактын ачкычы. Жаштарды сергек жашоого үндөө менен катар өз ара мамиле куруп, аймактардан чогулган жаштардын пикир алышуусуна шарт түзүүчү саамалык бул спорт. Биздин максатыбыз бүт жаштарды дагы бүт бардыгын спортко тартуу. Азыр бардыгыбызга белгилүү. Бүт мындай бөлөк жолдор менен кетип атышат. Мындай жаштар бузулуп, тигиндей жашап эчесе жок. Ошондо сергек жашоо бул спорт. Спорт адамдын денесин чындайт, эмгек адамдын туруктуулугун сынайт. Дени сак улуттун өзөгү спорт менен тамырлаш. Жерлерде спортту өнүктүрүп, эртеңки келечек буунга кам көргөн Өнүгүү прогресс партиясы мындай турнирлерди жалпы өлкө аймагында өткөрө өрмөкчү.